Ислам кызматташтык уюмунун тышкы иштер министрлери кеңешинин 48 жыйынынын алкагында Америка тараптын демилгеси менен тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын жарандык коопсуздук, демократия жана адам укуктары боюнча орун басары Узра Зея менен жолугушту. Тараптар кызматташуунун актуалдуу маселелерин, анын ичинде өз ара сапарларды уюштуруу, кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюуга даярдык көрүү маселелерин талкуулашты. Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын эске алуу менен Кыргыз-Америка кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүүнүн жана чыңдоонун келечегин талкуулашты. Анда демократиялык өнүгүү, адам укуктары жана жарандык институттардын ишмердүүлүгү сыяктуу маселелерге көңүл бурулду. Борбор Азия өлкөлөрү менен АКШнын С5 кошуу 1 форматында мындан ары өз ара аракеттенүүсүнүн маанилүүлүгү белгиленди. Украинадагы учурдагы кырдаал да талкууланды. Руслан Казакбаев Кыргызстан Россия эли менен да, Украина эли менен да тыгыз достук байланышта. Өлкө ар кандай чыр-чатакты саясий жана дипломатиялык жол менен сүйлөшүүлөр аркылуу гана, анын ичинде жаңы форматтарды жана механизмдерди түзүү жолу менен чечүү зарыл деп эсептейт. Эл аралык коомчулук калктын курмандыктарын болтурбоо үчүн бардык зарыл болгон күч-аракеттерди жумшоо керектигин айтып, Кыргыз тарап тынчтык сүйлөшүүлөр үчүн аянтча берүүгө даяр экенин дагы бир жолу белгиледи. Тараптар коопсуз гуманитардык коридорлорду камсыз кылуунун, ошондой эле тынчтык сүйлөшүүлөрүн улантуунун маанилүүлүгүн белгилешти. Министр Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун уставында каралган жалпыга таанылган эл аралык укук ченемдерин жана принциптерин, анын ичинде мамлекеттердин аймактык бүтүндүгүн жана чыр-чатактарды тынчтык жолу менен чечүүнү жактай тургандыгын белгиледи. Бул жаңжалды жөнгө салууда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин ролун күчөтүү зарылдыгына басым жасалды. АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын принциптерин жана ченемдерин сактоо жана Украинадагы кырдаалды тынчтык жолу менен чечүү зарылдыгы тууралуу Кыргыз тараптын пикирине макул экендигин билдирди.